Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум мусулман калкым. Бүгүн бизге жашыңыз канчада? 18. 18 жаштагы кыз жаагым жылып кеткен деп жаап кылып келди да. Жаак бул боор болуп эсептелет. Боордун өзгөрүү бул. Ошон үчүн жаактын муундары кырсылдайт, ооруйт, бир жака жылып кетет да. Эми ошо боорду бизде кожно-висцеральный зона деп коет. Тери жана ички органдардын байланышкан точкалар деген бар. Демек, ички орган кайсы жери ооруса, териде ошо точка өзгөрөт деген бар. Мына урматтуу мекендеш алып келип, мен ассистент врачым алып келсин, мына караңыздар. Мыногу жер бул боорду жооп берет. Мынеке, бүдүр болуп турат, бүдүр ала болуп турат, кара дак болуп турат. Эми алдым бул жагын тартайлы. Мынеке. Тоже мына бүдүр ала, бүдүр. Эми мына караңыздар, колдун бүктөгөн жери карарып калат. Бул уйку безге жооп берет. Так, болду. Так, демек, биз бул жаакты жакшы кылыш үчүн биз жаакка жабышпайбыз. Жаакка жабышкан менен эч нерсе чечпейт. Багымага энелерибиз, эжелерибиз, абаларыбыз келет, кокун кызым мен бутум ооруп атат эле, бутум ооруп дей берет. Жок, буттун себеби чатта деп дайым айтам да. Эми жаактын себеби бул боор болуп саналат. Демек, биз азыр бул кыздын боору менен көрүшүбүз керек. Боорду тазалашыбыз керек. Боорго чөп беришибиз керек. Боорду тазалайдыган укол эмес, эперести беришибиз керек. Анан боор эмне үчүн ооруп калды? Бул кыздын ички боордойунда проблема бар. Демек, биз муну ичегин тазалашыбыз керек. Азыр биз канды көрдүк эле, кандан ошол микроборттун жумурткаларын көрдүк. Демек, биз ичегинин ичин курттан арылышыбыз керек. Ошондо гана боор болуш келбейт. Жалгыз боор бечара 500 кызмат аткарат. Бүт нерселерди жок кылып берет. Анан ошо ичегиден келип аткан керексиз нерселерди дагы жок кылып берет да. Ичегиде постоянно жатат, микробор дайым жатат, зыянын чыгарып коет. Микробор дайым жатат, зыянын чыгарып коет. Ошону бечара боору жок кылып беренден күнүгө мына канча жашында баштаган билбейм, может 2 жашында баштагандар, может 3 жашында микроборду жуктуруп алгандар. Ошонун баары бечара ошонун бери боор жакшы кылып берем деп кыйналып келип отуруп, анан акыры кожага кабар бере баштады. Мына карагыла, мына боордун точкасы, карагыла, ушул жери карарып атат, ушул жери кал чыгып алды. Дагы сиз колуңуздун кайсы жерине сөйлөп нерсе чыкты дедиңиз? Так, канчанчы кол? 4-чү кол. 4-чү бармакты көрсөтөт, 4-чү бармак боюнча жоон ичеги жооп берет да. Жоон ичеги, ички ичеги. Демек, ички ичегинде жоон ичеги кыйналды деп кабар берилген организмге, анан кийин боорго да кыйналды деп кабар берип атат. Биз аны карабайлы ушу жаакка жабыша беребиз. Демек, сиздерге приказ, ар бириңер өзүңөр денеңерди карагыла. Аллахтан келген дене мүчө бул подарка менен келет. Биз ошол ар бир мүчөнү биз сакташыбыз керек. Ошол ар бир мүчөнү биз жакшы иштетишибиз керек. Аны карабай койсок, ал орган бизге капа болуп калат. Ар бир органдын клеткасын биз жакшы кылышыбыз керек, ыраазы кылышыбыз керек. Ошол ар бир органга биз туура тамак беришибиз керек, туура суу беришибиз керек. Дайым адам өзүн таза алып туруш керек. Анан жакшы тамак калгыча жаман курсак жарысында кыргыз бардыгын ура беребиз. Бул эң туура эмес. Кыргыздар бир эле ушул макал жакпайт, себеби деген бардыгын жей беребиз. Бирок мунун дагы менимче тереңирээк ойлонгондо жакшы тамак кылып атат. Көрдүңүзбү? Жакшы тамак. Демек, бул жерде күчтүү лагман турат, күчтүү манты турат, а бул жерде жөн сууга бышырган тамак турат. Ушул сууга бышырган тамак жакшы тамак болуш керек. Ушуну жей берсе болот да. Эгер ошол жагына оодара турган болсок, анда жакшы макал болуп калат. Урматтуу мекендештер, сиздерге приказ, ар бириңер өзүңөрдүн денеңерди карагыла, издегиле, менин кайсы жерим карап турат, менин кайсы жерим аарып турат, менин кайсы жериме бүсөл чыгып алды, менин кайсы жеримен ириң агып атат, менин кайсы жеримен выделение кетип атат, ушунун баарын караңыздар дагы. Анан Огулов Александр Тимофеевич деп жазсаңыздар, сүрөт чыгат. Адамдын органдары менен теридеги өзгөрүүнүн точкалары чыгат. Кожно-висцеральная зона деген
проекционный зона, кожный сырын проекционный зона деген чыгат, ошол жакты карап туруп анан кайсы орган экенин өзүңөр тапкыла дагы ошол орган менен көрүшүш керек. Саламатта калыңыздар, мен силерге чын жүрөктөн соо каалайм.